Рахмат, Нұрбек Өмірбекович. Саламатсыздар, құрметті депутаттар. Улан Бердібаевич, сіз айтып отқан мыйзамдын долбоору бир жаран бир кандидатты колдой алат. Туурабы? Бул шайлоо системасы туура. Эмнеге дегенде элдин элегинен өтүп келген депутат келет да. Ошол кандидат депутат болуп келет. Буга чейинки болгон чындыгында, буга чейинки шайлоо чындыгында таза өттү. Буга чейинки мынау сазып. Ага чейинкилер көрдүк да, кандай болуп келди. Пятерка, десятка, двадцатка деп 1 миллиондон, 2 миллиондон доллар. Бул жерде акчасы барлар гана депутат болуп келбеш керек. Элге иштей турган, который мыйзам жаза турган, кичине болсо дагы мындай иштей турган биздин уул кыздар келиш керек. Анан мурдагыдай жолду биздин президентибиз чындыгында көрөгөч киши. Алысты көрүп, мындай ушуну карап, талдап, канча жылдан бери, 4 жылдан бери ойлонду болуш керек. Ошон үчүн ушул мыйзамды сунуштабасыздар. Туурабы? Бул дагы бир сунуш да. Мына азыр кесиптештерден түшүнбөсүк пайда болуп атпайбы? Бул жерде жазылып турат. Многомандатный и одномандатный болуп. Эми мыйзамдын долбоорун сунуштаган демилгечи катары сиз түшүндүрүп бербейсизби ушул кандай, эмнеге мындай спорный вопрос жаралып атат? Бул жерде андай мыйзамда бир гана көп мандаттуу 30 округка бөлүнөт деген эле сөз. Президенттик шайлоодо единый округ деп көрсөтүлгөн. Себеби дегенде бул конституциялык мыйзам президенттик шайлоону дагы жооп кеңештин депутаттарынын шайлоосунда камтыйт да. Ошон үчүн ал жерде президенттик шайлоо единый избирательный округ, ал эми жооп кеңештин Улан Бердибаев, сиз суроону түшүнбөй калдыңыз. Кесиптештерден ушуга чейин эки жөнүнөн түшүнбөсүк пайда болуп атпайбы? Бул жерде жазылып турат, многомандатный и одномандатный деп. Ошону чечилмесин сиз түшүндүрүп койбойсузбу? Эмнеге мындай деп жатышпайбы? Эрнис Шарафидинович, мындай да, жогоруда Марлен Абдрахманович айтканда сиз көңүл бурдуңузбу? Себеби дегенде бул жерде принцип многомандатности. Мына многомандатный округ деп атабызбы? Ал жерде бир мандат чыгып аткан жок. Ал жерде 3 кандидат чыгып атат. Демек, многомандатный округ деп биз ошондой деп сунуштап атабыз. Макул. Эгерде бир мандат болсо, бир эле депутаттык мандат болмок. Бул жерде многомандатный болуп атпайбы? Бир округтан 3 талапкер 3 мандат болуп атат. Ошон үчүн многомандатный деп биз ошондой сунуштап атабыз. Рахмат. Тура бир жагынан мына мыйзам долбооруңуздар тура. Бир жаран, бир кандидатты колдош керек. Бир кандидатты. 3 кандидатка болбойт. Бул жерде 3 кандидат колдой албайт. Бир жаран. Бир кандидатты гана колдогонго милдеттүү. Ушуну мен колдойм, чындыгында жакшы мыйзам. Рахмат. Рахмат.